сүйгөн жигитим жок. Мен азыр эч кимди сүйбөйм. Сүйүү бул таза сезим эмеспи? Ар бирибиз бул дүйнөдө сүйүү үчүн жаралганбыз деп ойлойм мен. Бирок бул сүйүүнү булгаган адамдар да бар. Азыркы учурда сүйүүнүн деңгээли, жаштыктын деңгээли өтө эле төмөн түшүп кетүүдө. Азыр сүйүү десе эле элдин баары ойлошот, беттен өбүү, кучактоо, барып искөө деп. Бирок сүйүү андай эмес. Сүйүү бул таза сезим болгондуктан, бул жаш келгенде пайда боло турган сезим деп ойлойм. Сүйүү качан келерин эч ким билбейт. Анткени ошо кыз жигит болуп мамиле кура турган убакты кайсы курак деп ойлойсуз? Качан адам сүйгөндө кыз жигит боло алат деп ойлойм. Демек 15 жашка чыкканда сүйүү келсе деле ошол убакта деле мамиле кура берсе болот турбайбы? Мамиле курса болот, бирок өзүнүн чеги менен болуш керек. Чеги кандай? Могул 1 метрден өтпө. Границадан өтпө. Беттен өппөш керек, колдон кармап. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын алайык. Жамиля менен Данияр. Ал экөөнүн сүйүүсү кандай болду эле? Таза, тунук. Ооба. Сиздин сүйгөн жигитиңиз барбы? Сүйлөшкөн жигитиңиз барбы? Менин сүйгөн жигитим жок. Мен азыр эч кимди сүйбөйм. Сүйүп келип калса жигит, сиз кайсыл айылдансыз? Кайсыл айылдансыз? Шекер. Шекерден мисалы ушу Бакыяндан келип калса, мен сүйүп калдым, алтыным, чолпонум, коркогумду ала качып кетсе, ал точно сүйөт да, бою 1,80 курттой. Турмушка чыкканга даярсызбы, кандай? Адам ала качып кеткенин мен айбандык деп эсептейм. Азыр мынакей нол жерде эжелер олтурат да, ала качып бактылуу талайлуулук 10дон 15тен бала төрөп, очор бачар болгон. Эжелер оюң ачтарды айтсаңар, туурабы, туура эмеспи? Мисалы башка адамдын сүйгөнү болот да, аны күчтөп, зордоп ала качып кетсе, ал кылмыштуулукка жатат. Анткени Сүйүп атат да, сени аябай сүйүп атат. Ала тилем, ушу балалуу болсо. сен аны сүйбөйсүң да. Ошо нике кыйганда сүйүшүп кетесиң. Молдокей келет, нике кыйып берет, ошо пинкодко түшөсүңөр, нормально кете бересиңер. Анда жашоо кызык эмес да.